Мен өзім Ош педагогикалык окуу жайын 1989 жылдан 91 жылга чейин орто билим боюнча адистигин алганмын. Анда ушул балдар бакчасынын тарбиячысы деген дипломду алганмын. Андан кийин Ош мамлекеттик университетинде окуп, жогорку образованияны алганмын, жогорку билимди алып. Бирок мен бул жака келип калганымдын себеби мектепте деле иштегенмин. Анан балдар бакчасында иштегеним себеби өзүмүн кичине баламды алып келип, анан ошо 3 жашында жетелеп келген боюнча келсем, ошо тарбиячы жетишпей, мени директорлер ушул жерде иштейсиң деп алып калышканда, биринчи аябай кыйналганмын. Иштеш өтө оор балдар менен. Өтө оор, бир жагынан кызыктуу да. Булар менен иштешсең, булардын тилин табыш керек. Булардын ошо көңүлүн карап. Кана балдар, жакшы эс алып келдиңерби? Анда эмесе биз эрте мененки көнүгүүнү жасайбыз. Кана түз турабыз, баарыбыз колубузду белибизге алабыз, пояс на пояс да. И начали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закончили. Давайте. Руки на плеч. Вперед 2 раза, назад 2 раза. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так. Давайте руки на пояс. Поднимаем правые ноги и прыгаем 4 раза. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Азаматтар. Эми ордубузда 10 жолу секиребиз. Кана? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. Эми эс алдыңарбы? Уйкуңар ачылды. Балдар. Оң колубузду коебуз. Оң колубузду Үмүтай. Оң колубузду. И ырдайбыз Кыргызской республик гимни, да? Давайте. 1, 2, 3. Биринчиден эрте менен турганда эле биз өзүбүз көңүлүбүз шаңдуу, маанайыбыз жакшы турушубуз керек да. Эмне дегенде биз мына ишибизге жөнөгөнүбүздө маанайыбыз түшүп калса, анда келгенде балдар менен иштөөгө кыйын болуп калат деп ойлойм да. Эрте мененден өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп, үйдөн жакшы маанай менен ишибизге келебиз. Келгенден кийин балдарды ушундай жакшы маанайда кабыл алабыз да. Бул деген эрте мененден кечке биздин иштөөбүзгө жакшы демилге берет деп ойлойм. Айзада Абдрайымовна негизинен өтө дасыккан тарбиячы деп биз баалайбыз. Өзүнүн ишин так билет, тыкан, ар бир ишке жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Балдар менен дагы ар бир балага өзүнчө бир жекече мамиле жасап, ар бир баланын тилин таап, эн атанын да тилин таап, ошол эле мезгилде коллектив менен дагы биргеликте конкурстарды, ошондой эле кандай коомдук иштер болсо, коомдук иштерге да активдүү катышат. Эң негизгиси бизде бала бакча болгондон кийин балдардын тарбиясы да тарбиялык жагынан дагы өтө тажрыйбасы мол, күчтүү тарбиячы деп күчтүү тарбиячылардын катарында кирет. Саламатсыңарбы балдар? Балдар, азыр бизде кайсы жыл мезгили? Жаз.
Жаз мезгили. Жаз мезгили бизде кандай? Эшикти карагылачы. Кандай болуп жатат? Жамгыр. Биздин аба ырайыбыз кандай? Жамгыр. Азыр аба ырайыбыз бүркө десек болот да? Бүркө. Суук. А балдар азыр бүгүн кайсы күн? Туура 4-күн. Бейшемби деп коебуз, а? Бейшемби. Бир жумада канча күн бар, балдар? Бир жумада канча күн бар? Неделю сколько дней? Неделю 7 дней, правильно. А кто мне расскажет неделю сколько дней? Айдар? Неделю 7 дней. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Молодцы. Мы сколько дней в садик приходим? 5 дней в садик приходим. Молодцы. 2 дня отдохнем. Молодцы. Ошо азыр айтып кеткендей эле баланын тилин табыш керек да. Баланын тилин табыш керек. Буларды макташ керек. Мактап, алдап дегендей. Меники жогорку кайпа болгон үчүн биз алиги сабак өтөбүз да. Сабактарды өткөнүбүздө буларга бир өзүнчө белектерди берип дегендей, сен сабакты жакшы окусаң, мына белекти беремин деп туруп, бул балдардын өзүнчө маанайын көтөрүп сабак өтүш керек да деп ойлойм. Секин, жүгүрбөстөн, кана, ышкырбай, жакшына келебиз. Данил, иди, держи ручку. Бар, колуңарды кармагыла. Жүргүлө балдар, мына. Азыр биз жаратылыш менен таанышабыз. Кана. Карагылачы кандай сонун. Гүлдөр. Дагы эмнелерди көрүп жатасыңар? Жалбырактар. Баскыла, кармайбыз колубузду. Ислам. Карагылачы кандай сонун гүлдөрдү. Ана балдар баарыбыз карайбыз, тегиз. Карагылачы биздин айланабыз, айлана чөрөбүз кандай сонун, Кандай светте, кандай түстө? Бардыгы жап-жашыл. Ал эми мына карагылачы гүлдөр. Кандай гүлдөр? Геран, да? Кантип аталат экен? Геран. Кандай светте, кандай түстө? Кызыл, красного цвета. А жалбырактар кандай? Жашыл. Жашыл. Айжаңыл, жалбырак кандай түстө экен? Жашыл. Кана жүргүлөчү, көрөлүчү. Жаз мезгилинде гүлдөр кандай болуп ачылат экен? Ар кандай түстө ачылат. Карагылачы, кандай? Мына кайсы гүл? Колокольчик, колокольчик болуп гүлдөптүр. Карагыла. Сонун, баскыла. Баскыла экиден. Треугольник, три угла. Посмотрите, детвора, три вершины очень острых, треугольник остроносый. Как окно прямоугольник, он похож на длинный, на автобус, на тетрадку, на большую шоколадку. Черное проталение. На полях видно. Видно очень теплые ноги у весны. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка весной семьи к нам летит. Нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Мамочка красивая, добрая и милая. 8 марта мамочка, мамочка красивая. Круг треугольника, рядом его нарисовал. Я вас хочу попросить чуть-чуть внимательнее быть. А кайсы мезгилде гүлдөйт гүлдөр, балдар? Жаз мезгилде, жаз мезгилинде, жаз мезгилинде.
баарыбызга эле жагат. Силергечи баарыңарга жагабы? Жагат. Гүлдөрүбүз сонун болуп гүлдөп, биздин көңүлүбүз дагы эмне болот? Ачылып. Балдар бакчага келгиңер келеби? Жакшы көрөсүңөрбү бакчаны? Азаматтар, биздин бүгүнкү айлана чөйрөткө таанышуу эмне сабагыбыз. Эмнелерди таанышып атабыз биз? Гүлдөрдү, жалбырактарды, дагы чөптөр. Дагы эмнелерди көрүп турасыңар? Айзада Абдраимовна менен бир нече жылдан бери бирге эмгектенем ушул аталган бакчада. Тарбиячы катары Айзада Абдраимовна өтө тажрыйбалуу, балдарды сүйгөн, өз кесибин сүйгөн чыгармачыл тарбиячы. Кесиптеш катары, кесиптештер менен өтө жакшы мамиледе, ата-энелер менен мамиле түзгөндө, ар бир ата-эненин өзүнүн психикасына жараша мамиле түзүп, ошо жараша балдарына дагы мамиле түзүп туруп иштешти билет. Чыгармачылык жолдо балдарды ар тараптуу тарбиялап, өзүнүн болгон чеберчилигини только балдарга арнап келет. Биз балдарга кеңири шартты илип балдар үчүн биз дайыма ушундай даярдыктарды көрөбүз. 9 май мына жерге илип ушундай даярдыктарды көрөбүз. Балдарыбыз үчүн дайыма биз ушундай байрамдарды өткөрүп турабыз. 9 май. Даярсыңарбы? Ырларды жаттадыкпы? Ай азаматтар, ырларды билебиз, Балдар менен иштешүүдө биз бир гана сабак өтпөстөн балдарга сөзсүз жаңы жыл майрамын өткөзөбүз. 8 март апалардын майрамын өткөзөбүз. Мына бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр 9 май жеңиш күнүнө дагы балдарыбызды даярдап сөзсүз деген ушундай балдардын маанайын көтөрүүчү ушундай утренниктер өткөзүлүп турат да. Сөзсүз бир жылда 4-5 жолу утренник. Анан биздин ачык сабактарыбыз дагы өтүлүп турат да. Булар менен биз балдардын маанайын көтөрүп, балдар ошол ырларды жатташат, бийлерди бийлешет.
мына бүгүн 9 майда кандай сонун утренник болду, ошондо балдар бул утренниктерибизге, ачык сабактарыбызга өтө жакшы маанайда катышат. Мы в прошлом занятии что проходили по математике? Правильно. В прошлом занятии мы проходили цифры, да? Цифры, математические знаки и геометрические фигуры. Правильно. Ребята, кто мне по порядку посчитает цифры? Я. Сулайман? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, обратный счет, да? 10, 9, 8, 7, 6, 4. Нет, 5, 4, 3, 2, 1. Молодец. Бизде көрүп азыр бүт эле мына Кыргызстан боюнча эле, шаар боюнча бакча жетишсиз. Чындыгында бала көп бизде, бала көп. Бирок ошончо көп бала менен иштегенге аракет кылып атабыз. Эми ошо уккан бала бар, укпаган бала бар. Сабакта жакшы жооп берип, жакшы айткан бала, анан сабакта көңүл бөлбөй оюнга гана берилген балдар дагы бар да. Эми ал балдарды кандай дейбиз? Эми аларга жаман сөз менен айтсаң эч качан укпайт. Аларга жакшы гана мамиле менен аракет кылып, жакшы сөз менен алдап, сен азыр муну жасасаң, анан мен сага мындай кыламын, сени эшикке алып чыгам, же болбосо башка бир жакшы сөздөрдү айтып мактап неме кылам да. Мен өзүм ошондой сабакка тартканга аракет кылам да.